Assalamu alaikum урматтуу мусулмандар. Бул дүйнөдө жашап жаткандан кийин жашаганга жараша момун мусулман болуп жашаш керек экенбиз да. Кырсык балия бардыгына келе берет экен. Ал эми момун мусулманга келүүсү ал өзү үчүн пайда жагына чечилет экен да. Момун кырсыкка сабыр кылат экен. Сабыр кылган себептүү Алла Таала сооп жазып, күнөөлөрүн кечирип жууп коет экен да. Натыйжада Алланын астына таза барат экенбиз да. Абу Хурайра разияллаху анху баяндайт, Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам мындай деген: эркек болобу же аялбы, ар бир момун мусулмандын башына, жеке башында, бала чакасына же мал мүлкүнө ар дайым кырсыктар келип турат. Андай оорчулукка сабырдуулугу себебинен күнөөлөрү жуулуп олтуруп, акырында Аллага күнөөсүз таза абалда жолугат. Тирмизиден да сахих хадистер. Ошон үчүн сабырдуу болгонго Алла үчүн аракет